Ошол хадисте келет, Абдуллах ибн Масуд разыяллаху анху айтында, сүткөрлүк мисалы башында көп болуп көрүнгөн болуу менен анын акыбети акыры жаман болот деген. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала ямхакуллаху риба ва юрби садакат деген. Ямхакуллаху риба деген сөз Алла рибаны, сүткөрлүктү жокко чыгарат, талкалап жок кылат. Ва юрби садакат, садакаларды өстүрөт деген, көбөйтөт деген. Демек, бул сүткөрлүк менен жашаган жашоодо берекет болбойт. Анын акыбети жаман болот. Жазасы ахиретте, андан сырткары дагы Алла Таала кээде бул дүйнөдө дагы анын жаман, жазасы жаман экенин көрсөтүп коет. Ошон үчүн сүткөрлүктөн өтө эhtiyat болуш керек. Буга жакындабаш керек. Мисаң, карыз мамиле кыл, карзыңды ада кыл, карзыңды берсең бер, бирок бирөө менен не кылба, пайызга үстүгө акча берип иштебе, алган бербе, ага жакындаба. Өзүңөргө да айткыла, туугандарыңарга айткыла, баарына айткыла, бул өтө чоң күнөө. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала эгер бул күнөөнү токтотпосоңор, анда мен жана пайгамбар силерге согуш жарыялайт деген аят бар. Фа'зану бихарбин миналлахи ва расули. Өтө жаман аят бул. Кур'ан-ы Каримде чоң күнөөлөргө айтылган сөздөр бар, оор сөздөр, өтө оор. Бирөөсү адам өлтүргөнгө айтылган сөз. Ошондой эле оор жаза ушу сүткөрлүк айтылган. Ошон үчүн буну мындай жеңил маселе боло берет дегендей кылбаш керек. Бул болбойт. Бул харам, ачык харам, муну алыс болуш керек.